بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ошентип биз кадамдардын баарын бүтүрдүк. Эми 7 жаштан 14 жашка чейин балдарды тарбиялоо деген маселе. Хадис Хасандан. Бул Хасан радиаллаху анху Али ибн Аби Талибтин баласын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кунут дуасын үйрөттүр. Айтат: Алламани Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам келимат акулухунна фи кунутил витр. Витрдеги кунут дуасын мага үйрөттү дейт. Ва умруху иззака акал мин 10 синин. Ошондо анын жашы 10го жетпеген эле жашта эле дейт. Демек 8-9 жашта экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ага кунут дуасын үйрөткөн экен. Эми өтө назик мамиле 7 жаштан 14 жашка чейинки учур. Эң биринчи биз аларга ошол учурда 7 жаштан баштап 14 жашка чейин мен үйрөтүш керек экенбиз. Эң биринчи үйрөтүп турган нерсе намаз. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Муру абнаакум бис-сала ва хум абна сабъ." Балдарыңарды намазга буйругула. Алар 7 жашта болгондо дейт. "Вадрибухум алейха ва хум абна 10." Намаз окуган үчүн урсаңар болот. Эгерде алар 10го чыккан болот. Демек 10 жашында урсаңар болот. Бирок урсаңар деген жанакындай катуу эмес. Алар корго тургандай. Ва фарриqu бейнахум фил мадажи. Ана 10 жашында алардын төшөгүн бөлгүлө дейт. Бул хадис Абу Даудта келет. Абдулла ибн Амрдын риваятында. Бул хадис туура хадис. Демек 7 жашын эң биринчи үйрөтө турган нерсебиз буйрук кылган. Бул намаз экен. Намаз үйрөтүш керек эмес. Экинчи, Куран Керимди окуганды үйрөтүш керекпиз. Куран окуганды. Мисалы, Куран окуган үйрөтүш үчүн биз жеңил жолдорго өтүш керекпиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухари айткан: "Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама." Усман радиаллаху анху деген хадис: "Эң жакшыңар ким Куранды үйрөнүп, башка бирөөгө үйрөткөндөр" деген. А эң биринчи үйрөткөн адам сенин уулуң болсун. Башка бир чоч адамды үйрөткөндөн биринчи уулуңа үйрөт. Балаңа үйрөт. Жакшылык биринчи балаңа дейт шариатта. Жубайыңа дейт. Анткени ку анфусакум ва ахликум ан-нара. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды тозоктун отунан сактала деген. Жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Муслимде хадиси: "Инна Аллаха ярфау би хадал китаб акваман ва яда бихи ахарин." Куран аркылуу кээ бир адамдардын даражасын көтөрөт дейт. Кээ бир адамдардын даражасын түшүрөт дейт. Демек, биз балдарыбызга 7 жаштан баштап Куранды үйрөтүш керек экенбиз. Мисал келтирсек, көптөгөн алымдар кичине кезинде эле Куранды жаттаган экен. Имам Шафи "Кад хафиза Шафи ва ху ибн 7 синин." Имам Шафи 7 жашында Куранды толук жаттаган экен. Имам ан-Навави Муслимдин хадисин шарт кылган имам ан-Навави Абу Закария. Бул ибн 10 жашында Куран жаттап бүткөн экен. Ибн Таймия 12 жашына чейин Куран жаттап бүткөн. Шейх ибн Баз бул дагы балагатка чейин Куранды жаттап бүтүргөн экен дейт. Абу Ханифа, айтор баардык алымдар
Құранды кішкентай чағында эле Құран жаттаған. Демек, Ахлу Суннанын жолу ең бірінші жаттатканда біз Құран жаттатыш керекпіз. Ал эми Құранды жаттатууда кичинекей сүрөлөрдөн баштасак жакшы. Фалак, Нас, Ихлас, ошентип анан Жүзүл Амманы, акыркы параны ошентип Құранды жаттатыш керекпиз. Эң жакшы атайын Құранды жаттата турган бир медреселерге берип, устаздарды разы кылып, жашынакай акысын берип жаттатсак, Аллах бизге кайра ошол дүйнөбүздү эң жакшы жолду кайтарып берет. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы айткан: "Мен қарa'ал Кур'ана ва амила би". Ким Құранды окуп туруп, ага амал кылган болсо, жаттады, жашады ошол менен, ошол адам ата-энесине албаса валида тажан йомил кыяма. Кыямат кайымда ата-энесине тажы кийгизет дейт. Дау'у ахсану мин дау'у шамс фи буюти дуния. Бул дүйнөдөгү үйлөрдүн терезесине күндүн нуру кандай тиген болсо, ошол нурдан дагы нурду болот дейт. Эми эгерде ата-энесинин тажысы эле ошондой нурду болуп турса, пайгамбар айткан: "Фама заннукум биллази амила бихада". Куранга амал кылган, Куран жаттап амал кылгандын абалын кандай деп ойлойсуңар дейт. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыңыздарды, эми өзүңүздөр балким мына Советтер Союзундагы адам болуп, Куран жаттаганга убакыт болбой, андай түшүнүк болбой калды эле. Бирок балдарыңыздын азыркы заманы берекелүү. Куран жаттаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол үчүн өзүңүздүн ичиңиздеги болбой калган жакшы кыялдарыңарды сиздер балдарыңардан чыгарсаңыздар болот. Балдарыңарды ошондой Куран жаттай турган жерлерге алып барып, жаттаттырып, араб мамлекеттерине, илим жолуна салганга сизде дагы бир мүмкүнчүлүк бар.